боюнча. Так, карагыла. Текст боюнча мунун себеби эмне? Текстте мунун кандай сыпаты айтылды? Текст боюнча бул ишти ким же эмне аткарат? Так, суроолордун баарын окуп чыгабыз. Негизи суроолор кээ бир учурда тексттин ичинде кандайдыр бир сүйлөмдү камтыйт суроонун жообу. Кээ бир учурда болсо биз текстти окуп өзүбүз кандай десек, өзүбүз жыйынтык чыгарып өзүбүз ошол тексттен кийин өзүбүз жооп издешибиз керек болот да. Бирок ошондой сыяктуу суроолор бар. Эми карагыла. Бул жөнүндө эми билесиңер. Кээ бир учурда өзүбүз тыянак чыгарыш керек болот. Карайбыз. Мисалы, карагыла, суроолорду текст боюнча деп жатат. Биз таянабыз тексттен башка нерсеге, өзүбүздүн билген маалыматыбызга, башка жерден окуган маалыматыбызга, ой жүгүртүүбүзгө, көз карашыбызга карабайбыз. Текст боюнча. Баардык нерсеге текст боюнча гана жооп беребиз. Мына тыянак. Бул заттардан кандай тыянак чыгарууга болот? Же болбосо автор эмнени айткысы келди бул заттарда? Бул заттардагы негизги ой эмне деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн. Демек, мындай учурда өзүбүз тыянак чыгарышыбыз керек. Автордун эң негизги максаты эмне? Негизги максатты да таба билиш керек. Көпчүлүк учурда кечиресиңер, бир аз скрип болуп эле. Көпчүлүк учурда эң негизги максаты кээ бир учурда сүйлөмдө кездешет. Ал эми кээ бир учурда ал сүйлөмдөрдүн арасында жок. Бирок текстти окугандан кийин өзүбүз түшүнүп, өзүбүз максатты таба ала тургандай бир текст болот. Эми автордун эмоциясы же автордун берген баасына карап көрөлү. Жогоруда Сальваторе Адамо Италияда Сицилияда туулса да, каны жаны француз болуп калган ырчы дедик. Чынында да анын ырлары нака француз ырлары, шансон деген ырчылык өнөрдүн нака сеңирлеринин бири. Ошону менен бирге Сальваторе Адамо көпкөрдүү талант экенин да билдирүү керек. Ырчы, акын, жазуучу, кинопродюсер. Кинопродюсер, актер, сүрөтчү дагы баса белгилей турган нерсе Адамо сүйүү же табият көрүнүштөрү тууралуу эле эмес, ар кайсы темаларга обон чыгарган масштабдуу талант. Маселен, Иншалла деген ыр профессионалдык караптар менен израилдик жөөттөрдү тынчтыкка, ынтымакка чакырган ыр. Адамода мындай ырлар бир нече. Ошол ырларын автор дүйнөнүн 9 тилинде ырдайт. Автордун Сальваторе Адамого берген баасы кандай? Бул жерде туура вариант ар тараптуу өнөр болот. Бир гана мисалы ырчы эмес, жазуучу, кинопродюсер деп айтты. Анан чыгармалар бир гана тематикада эмес, башка тематикада дагы кездешет деди. Текст баарыңарга жакшы эле көрүнүп атабы, мектептегилер? Силер экрандаңызда да. Көрүнүп атсам да кылабыз. Мен дагы ооз эки бир окуп берем. Андан кийин баарыбыз суроого жооп беребиз. Чатка жазсаңыздар болот, же кол көтөрүп микрофондон жооп берсеңиздер болот. Ошентип жаштарыбыз терең билим алуу ордуна көз майын коротуп, мээ чарчатып, керексиз маалыматтарды окуп же интернет баракчасына сүрөтүн жайнатып коюу менен алектенгенине, же бирөөнүн маңызсыз жазган пикирин окуп, алтындай болгон кайрылгыс убактысын бошко кетирип жатканына көздү жумуп эле келатабыз.
Себеби жаңы технологиянын зыяндуу аскарыгына мектеп да, ата эне да аскарылып, анын кесепетине маани бербей калышкандай. Так, жумуп деген сөздү карагыла. Жумп орфографиялык эрежеде ушинтип да жазылат. Жумуп деп да жазылат, эки вариант тең туура. Эми суроого келели. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы автордун өз мекендештерине берген баасына жакыныраак дейт? 100% жакын деген жок, жакыныраак дейт. Жалкоолор, кайдыгерлер, кыйналгандар, жабыркагандар. Так, жооп күтүп атам. Жабыркагандар. Эмнеден? Технологиянын зыяндуу аскарыгына. Бирок дагы бир сат бар, анын кесепетине маани бербей кандай дейт? Так. Карагыла. Анын кесепетине маани бербей калышкандай дейт. Демек, кесепетин, анын зыянын билебиз. Бирок билип туруп, ошону жасап жатабыз деген маани айткысы келип жатат, Ошондуктан туура вариант бул жерде кайдыгерлер болот. Убактысында кайдыгер болуп жатат. Жаштардын билим алуусуна, жаштардын кыймыл-аракетине, келечегине кайдыгер болуп жатат. Улумун, ал эми жалпысынан баардыгы эле интернеттин зыянына, кесепетине маани бербей, ага кайдыгер болуп жатышат. Ошондуктан баардыгынан туурараак варианты бул жерде кайдыгерлер болот. Так. Текст боюнча төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура? Так. Текст боюнча төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура? Так. Жооп күтүп атам. Жаштар билим алууга кызыкпай калган. В. Так, Акылай Б дептир. Карагыла. Жаштар билим алууга кызыкпай калган дейт. Баардык жаштар деген жок, Туура вариант ФСБ да жаштар кабылган дартка чалдыккан. Карагыла. Себеби жаңы технология зыяндуу аскарыгына мектеп да, ата эне да аскарылып дейт. Демек, улумун да, демек, улуулар да жаштар кабылган дартка чалдыккан. Так. Жаштар билим алууга кызыкпай калган деген эмнеге турамыз экенин айттым. Баардык жаштар эмес. Так. Үзүндүнүн автору кандай максатты көздөгөн? Кырдаалды жамандоо, баяндоо, Бирси. көйгөйдү баяндоо, көйгөйдү же проблеманы баяндоо. Азаматсыңар Бсы туура. Так. Мындай кылсаңар, жооп берип атканда Б, В десеңер, мага В деле Б болуп угулуп атат да. Ошондуктан варианттагы сөздү окусаңар тагыраак болот, Так, кийинки текст. Эмне үчүн биз батыштагыдай товар жасап чыгара албайбыз? Анткени бизде кимдин кайсы жерде иштээрин же ал канча айдыгаларын рыноктун мыйзамдары эмес, тең укуктуу конкуренция эмес, тайеке жең, куда сөөк, тааныш, билиш чечет. Кыргыздын каада салттары тагыраак айтканда кыргызчылык чечет. Таанышың болсо таңкасың, таанышың болсо диплом да болот, каалаган ишиңе барып орношосуң. Айлыктын чоңун аласың, наам дагы сеники.
көрүп жатпайбызбы? Таанышың болсо окуп бара албой, дипломду бир күн ичинде жаздырып алса болорун. Колдогонуң күчтүү болсо, дипломсуз деле министр жана депутат болуп иштей аласың. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы автордун кыргызчылыкка берген баасына жакыныраак? Тууганчылык. Башка жооп берүүчүлөр барбы? Туура, тууганчылык варианты туура. Бул жерде так. Экинчиси. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы үзүндүнүн башкы ою боло алат? Так, экинчи суроого жооп беребиз. Так, Акылайдан башкасы? Так, балдар ийгилик тааныш билиштен башталат. Так. Акылайдан башкасы жооп беребиз дедим, Акылай? Так, В карагыла. В менен Аны карайлы. Кыргызчылык өнүгүүгө тоскоол болууда. Ийгилик тааныш билиштен башталат. В вариантында бул жерде тааныш билиштин пайдасы деп атат, ийгилик жардам берет деп атат бизде. Тааныш билиштин тескери жагы айтылып жатат, ошондуктан Асы туура болот. Өнүгүүгө тоскоол болууда. Карагыла, анткени эмне үчүн өнүгүүгө? Анткени эмне үчүн биз батышта андай товар жасап чыгара албайбыз? Жакшы товар чыгаруу бул да бир өнүгүү да, ошондуктан кыргызчылык өнүгүүгө тоскоол болууда. Так, 3. Автордун ою боюнча өнүгүүгө эмне өбөлгө боло алат? Автордун ою боюнча өнүгүүгө эмне өбөлгө боло алат? Өбөлгө деген жөлөк деген маани, себеп. А. Тааныш билиш. Карагыла. Так. Анткени бизде тең укуктуу конкуренция эмес, рыноктун мыйзамдары эмес, тайкежин куда сөөк тааныш билишчи. Кыргыздын каадасаттары так айтканда кыргызчылык чечет дейт. Демек, тааныш билишчи, тууганчылык деген вариант бар беле? Так, тааныш билиш Асы туура, Так. Кое турабыз. Так. Жок. Асы эмес экен, суроону туура эмес түшүнүп атыптырмын азыр. Бир мүнөт. Рынок мыйзамдары деген вариант жок, тең укуктуу конкуренция. Гс туура экенин кечиресиңер. Так. Гс туура экен ооба. Так. Текст 3. Биз глобалдуу чөйрөдө жашайбыз, демек, глобалдык деңгээлдеги адистерди даярдашыбыз керек. Биз даярдаган кадрлар тек гана Кыргызстандын ичинде эмес, анын чет аймагында да жумуштап кетиши керек. Биз улут катары кесипке ээ болгон мамилени өзгөртүүбүз зарыл. Кесипке болгон, Так, окууну бүтөр замат эле дароо эле портфель кучактап, кол коюп, башкаларды башкарган жумуштарда иштөөгө ашыгабыз. Кол оорутуп, көз майын жумшап иштелүүчү жумуштар бааланбай жатат. Жаштарды ылдык деп иштен баштап
өсүүгө багыттап, жумушка киргенден кийин иштен сурануу кечүүгө дегенде эмгекке өтө кайдыгер мамилени жоюшубуз керек. Мисалы, азыр тигичүүлөр абдан керек, бирок алар бир жума иштегенден кийин ишке ар кандай шылтоо менен чыкпай коюшу мүмкүн. Мына ушул көрүнүштөр жумушчуларды да, бош жумушчу орундарды да пайда кылып жатат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы автордун глобалдык деңгээлдеги адистерге берген баасына жакыныраак? Тексттин биринчи, экинчи сүйлөмүн окуйбуз. Эгер жакшылап карасаңар, биринчи сүйлөмдө тексттеги экинчи сүйлөм чечмелеп берип атат да. Эгер чечмелеп берип жатса, кайсы вариант туура болот анда? Негизи эле глобалдуу деген эмне мааниде? Молодец, Адинай. Карагыла. Биз глобалдуу чөйрөдө жашайбыз. Глобалдуу чөйрө деген кенен чоң чөйрө, аябай чоң. Демек, глобалдык деңгээлдеги адистерди даярдашыбыз керек. Биз даярдаган кадрлар тек гана Кыргызстандын ичинде эмес, анын чет аймагына да жумуштап кетиш керек. Демек, чет өлкөлөрдө иштегендер. Ошондо глобалдуу чет өлкөлөрдө иштегендер. Кийинкиси, автордун ою боюнча жумушсуздукка эмне себеп болуп жатат? Адинай? Жалакайлык деген эмне? Угулган жок, жакшы. Кайра кайтып коесуз. Ким жооп берди жаңы эле? Жалакайлык деген бир аз коркок деген мааниге жакын. Так, туура вариант бул жерде башчылыкка умтулуу. Карабайсыңарбы? Так. Окууну бүтөр замат дароо эле портфель кучактап, кол коюп, башкаларды башкарган жумуштарда иштөөгө ашыгабыз. Кол оорутуп, көз майын жумшап иштелүүчү жумуштар бааланбай жатат. Проблема ушул жерден башталып атат. Мына проблеманын себеби, мисалы, анан кийин проблема кандай болуп өнүгүп жатат, жана аягында кандайдыр бир проблема, кайсы проблема жаралып жатат. Мына ушул көрүнүштөр жумушсуздарды да, бош жумушчу орундарды да пайда кылып жатат. Демек, туура вариант башчылыкка умтулуу. Берилген үзүндүн маанайы эмнеге көбүрөөк жакын? Так. Текстти бир карап коебуз. Так, үчүнчү суроого жооп берүүчүлөр барбы? Азаматсыңар аз, э? Так. Төртүнчү текст. Абалдооңдууну ар бирибиз өзүбүздөн баштообуз керек. Анткени улут деген зор бүтүндүктүн эң баштапкы курамдык бирдиги инсан. Ал өз укуктарынын сакталышы үчүн күрөшсө, бул
милдеттерин аткарылышына жараша болоорун канчалык жакшы билсе, коомдогу моралдык, укуктук жагдайга ошончолук күчтүү таасир эте алат. Ким өз тагдыры үчүн жоопкерчиликти көтөрүүгө канчалык даяр болсо, ал ошончолук эркин. Аң сезими ушул деңгээлге өсүп жетпеген адамды инсан деп атоого болбойт. Курамында инсандар жетиштүү санда болбосо, эл, улут деген сапаттык түзүмгө өсүп жетилбейт да. Жалпы таламдарын аңдап билбеген ветеранды караламан калкбойдон кала берет. Улут, nation, нация, өлкө, мамлекет сөздөрү менен маанилер экенин эске алсак, Кыргызстандын азыркы абалынын себебин түшүнөбүз. Автордун улутка берген баасы кандай? Так, мындай кылалы. Текстти дагы бир жолу өзүңүздөр окуп көрүңүздөр. Анан кимге текст түшүнүктүү эмес болсо кол көтөргүлө. Кайра бир аз жөнөкөй тил менен текстти түшүндүрүп берем. Акылай. Ким кол көтөрдү? Так, түшүнүктүү эмес деп кол көтөрдүбү же жооп берем деп кол көтөрдүбү? Хорошо. Так. Негизи абалды ар бирибиздин өзүбүздөн баштообуз керек, бул түшүнүктүү болсо керек. Демек, мамлекеттик абалды оңдош үчүн, мамлекетти жакшыртуу үчүн биринчи ар бир инсандан башташыбыз керек дейт. Анткени улут инсандардан куралат дейт. Улут бул жөн гана адамдардан эмес, именно инсандардан курулат дейт. А инсан деген ким дейт? Инсан бул бир гана өзүнүн укугун коргой алган эмес, ошондой эле милдеттерин так аткара алган, милдетин аткарыш керек экендигин билген, ошондой жоопкерчиликке ээ болгон адам, демек бул инсан. Демек, улут бул жөн гана адамдардан эмес, өзүнүн жоопкерчилигин билген, милдетин аткара алган адамдардан куралат дейт. Эгерде инсандар эмес жөнөкөй адамдардан куралса, эгерде инсандар жетиштүү болбосо, анда ал улут деп аталбайт дейт. Ал жөн гана бытыранды эл болуп калат дейт. Акыркы сүйлөмдөрдө болсо бир аз көп чегип турат, демек кандайдыр бир бүтпөгөн ой камтылган. Ал ой кандай? Демек, Кыргызстандын абалы начар, анткени эч ким жоопкерчиликти алгысы келбейт, эч ким өзүнүн милдетин билбейт. Баардыгы эле өзүнүн укугун коргогонду билет, бирок кандай десем, өкүнүчтүү болгон нерсе, эч ким милдетин билбейт жана милдетин аткаргысы келбейт. Эч ким жоопкерчиликти алгысы келбейт. Демек, автордун айткысы келген нерсе, Кыргызстанда инсандын саны бир бүтүн өлкө болуш үчүн жетиштүү эмес же бир аз азыраак деген маанини камтып турат. Эми түшүнүктүү болдубу? ооба. Так, Адина, сен Г вариант дедиңби? Эмнеге? Бир карап коеюнчу чатты. Түшүнүктүү болсо эми жооп беребиз. Улутчул деген эмне? Карагыла, улут деген зор бүтүн, эң баштапкы курамдык бирдиги инсан дедик. А инсан деген ким? Жоопкерчиликти көтөрүүгө даяр болсо,
жоопкерчилиги өтөргөн адам. Б'si. Б'si тууралуу жоопкерчиликтүүлөрдүн бирикмеси. Жоопкерчиликтүүлөр деп эле инсандардын бирикмеси. Анткени эмнеге ыс болбойт? Улутчул деген сөз бар, Улутчул деген кайсы учурда байкалат? Улутчул деген сөз негативдүү мааниде колдонулат, билесиңерби? Нацист деген эле сөз ал. Өзүнүн улутун башкалардан бөлүп, башка улуттарды кандай десем, жектеп, жаман көрүп, бөлүп турган адамдарды айтат. Бул жерде андай жөнүнүш болгон жок да. Патриот деген нерсе башка, улутчул деген нерсе башка. Ошондуктан жоопкерчиликтүүлөрдүн бирикмеси болот. Так, экинчиси. Тексттен автордун адамдарга эмнени сунуш кылып жатканын байкоого болот. B. Башка жооп берүүчүлөр барбы? Кайсы вариантты ойлойсуңар? Азаматсыңар Б'si, Так. Үчүнчү суроо. Текст боюнча төмөндөгү айтымдардын кайсынысы туура? Калк улутту түзөт. Улут инсандардан куралат. Кыргызстан мамлекет эмес. Эл көп болсо улут болот. B'si. Улут инсандардан куралат. Так. Азаматсыңар. Мындай кылабыз, Кийинки суроого Акылай Саматова, Адинай, Айзириктен башкабыз жооп беребиз. Үчөөңөр жооп бербей тургула. Так, текстти окуп жатам. Демократиялык коомдо жергиликтүү бийликке көп көңүл бурулат. Анткени эл менен түздөн-түз иштегендер, маселесин жеринен чечкендер ошолор. Борбордук бийлик болсо сот реформасы, конституциялык мыйзамдарды өзгөртүү үндүү маселелер менен алек болушу керек. Ал эми бизде болсо президенттен тартып, өкмөт, жергиликтүү бийликке чейин микроменеджментке өтүп кетип жатат. Жогорку бийликтин сен ушул жерге барып, бала бакчанын короосун тазала дегендей көрсөтмөлөр берилип жатканын да көрүп калуудабыз. Андай маселелерди шайланып барган губернатор айыл өкмөт башчысы алысты көрө билген болсо, эртеңки күн жөнүндө ойлосо, анда жогорку жакка жеткирбей эле чечет. Аны иштегенге эртең кайра шайланам дегенге стимулу болот. Так. Суроолор ылдый да эми. Так. Мындай кылалы, Өзүбүз дагы бир жолу окуп чыгалы. Түшүнгөн жокмун же жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бересизби дегендер бар болсо кол көтөрөбүз. Так, биринчи суроо. Автордун демократиялык коомго берген баасы кандай? Жергиликтүү бийлиги күчтүү, борбордук бийлиги өз алдынча, мыйзамдарды өзгөрүп туруучу, жогорку бийлиги кабарсыз. Азаматсыңар Б'si туура, экинчиси. Так, автор бала бакча короосун тазалоону эмне үчүн айта кетти? Айзирек, Акылай, Адинай жооп бербейбиз. Так, ошол сапты карап коелу. Жогорку бийликтен сен ушул жерге барып, бала бакчанын короосун тазала дегендей көрсөтмөлөр берилип жатканын көрүп да калуудабыз. Ошол сапты карап коелу. Жогорку бийликтен сен ушул жерге барып, бала бакчанын короосун тазала дегендей көрсөтмөлөр берилип жатканын көрүп да калуудабыз. Ошол сапты карап коелу. Жогорку бийликтен сен ушул жерге барып, бала бакчанын короосун тазала дегендей көрсөтмөлөр берилип жатканын көрүп да калуудабыз.
Маселенин чечилбестигин билдирүү үчүнбү? Башка кайсы варианттар бар эле? Б. Мхм. Мхм. Азаматсыңар Б көйгөйдү түшүндүрүү үчүн карагыла. Былайча айтканда жогорку бийлик ушундай кичинекей приказдарды же кичинекей маселелерге кийлигишип, ошондой иштерди аткарып жаткандыгын айтып жатат, э? Так, кийинкиси. Автордун эң негизги каалаганы эмне? Эң негизги. Так, жооп беребиз. Башкалар? Так, кааласаңар текстти бир ачып коеюн. Сиздердин телефонуңарда да бар да бул текстти Телеграмга жөнөткөн болчумун өткөн сабакта. А дегендер бар, Б дегендер бар. Так. А варианты турат микроменеджменттен арылуу. Анткени карагыла, микроменеджментке өтүп кетип жатабыз деген бар, э? Президенттен тартып, өкмөт жергиликтүү бийликке чейин микроменеджментке өтүп кетип жатат ушул вариант. Ушул саттарда жазылган. Ал эми Гс эмнеге туура эмес? Жогорку бийликтин жергиликтүү бийликке кийлигишпеши, жергиликтүү бийликтин ишин аткарбашы туура. Ал эми кийлигишпеши дегенде, эгерде жогорку бийлик такыр эле жергиликтүү бийликке кийлигишпесе, жергиликтүү бийлик кимге баш ийет? Эгер эч кимге баш ийбесе, демек ал өзүнүн каалаганын кылат да, анда бытырандуу болуп калат. Эми карагыла. Автордун буга болгон мамилеси кандай? Нейтралдуу, эмоциялуу, аналитикалык, сынчыл. Нейтралдуу. Оң дагы көз карашты эмес, терс дагы көз карашты эмес. Кандайдыр бир тарапты карманганы белгисиз же айтылбайт. Ошондой эле эч кандай өзүнүн жеке пикири, жеке ою жок. Жөн гана маалыматты баяндап берет же жеткизет. Экинчиси эмоциялуу. Эмоциялуу көпчүлүк учурда жактырбаганын, ачууланганын же болбосо оң же терс көз карашын байкасак болот, эмоцияга камтылган. Так. Аналитикалык. Майда чүйдөсүнө чейин чечип берет. Так. Анализ кылып түшүндүрүп берет. Сынчыл. Бул жерде артыкчылык, кемчиликтер дейт, минус плюстары аныкталат. Автордун эч бир тарапты колдогону же жактырып жактырбаганы билинбейт. Эми көнүк иштеп көрөлү. Так. Муну калтырып эле коелу. Так. Ар бир үзүндү боюнча берилген суроолордун туура жоопторун тагыңыздар. Текст 1. 1990-жылдардын башында жүргүзүлгөн агрардык реформалардын негизинде 576 колхоз, совхоз жоюлуп, ордуна фермерлик чарбалар, айыл чарба тармагындагы жеке менчик институттар түзүлгөн. Жүргүзүлгөн реформанын өзөгүн жерди жеке менчикке берүү түзгөн. Республикада фермерлик чарбалар көп болгону менен ушул тапта алардын түрдүү реформалары бар. Айрымдары мурдагы экономикалык пландоо системасы менен иштөөдө. Анын ичинен фермердик чарба 98,5%, мамлекеттик чарба 0,4%,
айыл чарба кооперативдери 1%, жамааттык чарбалар 1,3% түзөт. Өзүндү боюнча 90-жылдардын башында жүргүзүлгөн агрардык реформаларга карата автордун мамилеси кандай? А. Оң, Б. Терс, В. Нейтралдуу, Г. Эмоциялуу. Так. Менин үнүм угуп атабы, интернет калып калдыбы? Так. Анда биринчи суроого жооп беребиз. Ооба, нейтралдуу. Туура. Бул жерде оң же терс көз карашта экенин байкаган жок отчет же болбосо маалымат же маалыматты баяндап берүү жүрүү болуп жатат. Экинчи суроо. Текст боюнча фермердик чарбалар. Алар эгерде окуу жана Бсы. түшүнүүнү ачканда. Мамлекеттик чарбалар. Tamam. Карагыла. Эгерде жертвага киресиңер да, жертвага киргенден кийин ушундай текст болсо, цифралар көп, илимий текст же публицистикалык текст болсо, мисалы өмүр окпаган кандайдыр бир мисалы НАСАнын изилдөөлөрү болсо, эч кандай коркпогула, тескерисинче сүйүнгүлө. Эгерде текст илимий бир фактыны баяндап берип жатса, демек ал жакта ой жүгүртүү ошончолук аз. Ой жүгүртүү аз болгон жерде бизге тыянак чыгаруу же болбосо саптардын ортосундагы байланыш, автордун негизги максаты жана башкалар тагыраак болот. Эгерде текст ой жүгүртүү катары жазылса, анда ал жерде ар бир адамдын кандай десем, субъективдүү ою субъективдүү болгондугу үчүн бизге негизги максатты же автордун көз карашын, эмоциясын табуу кыйыныраак болот. Ошондуктан тескерисинче илимий тексттерде суроолор оңоюраак болот. Анткени эгерде жакшылап окуп, жакшылап түшүнсөңөр, суроолордун тобу сөзсүз түрдө текстте камтылган болот. Өз алдынча тыянак чыгаруу өтө аз болот. Түшүнүктүүбү? Так. Карагыла, бул жерде туура вариант мына Бсы. жеке менчик чарбалар же мамлекеттик чарбалар. Так. Жок, карагыла. Жеке менчик чарбалар болот. Анткени жеке менчик институттар түзүлгөн дейт. Карагыла. Анткени кийинкисинде карап атпайбы? Фермердик чарба деп өзүнчө бөлүп атат. Мамлекеттик чарба деп өзүнчө бөлүп атат. Демек мамлекеттик чарба бул фермердик чарбага кирбейт. Айыл чарба кооперативи да фермердик чарбага кирбейт. Өзүнчө бөлүп атпайбы? Демек туура вариант бул жерде жеке менчик чарбалар. Асы туура болот. Так. Төмөндөгү айтымдардын кайсынысы үзүндүнүн башкы ою боло алат?
Гсы. Мгм. Туура, гыс болот. Так. Мындай кылалы. 10-20 сабак бүтөт. Так, текст иштей берели. Анан сабактын аягында суроолорго жооп берем. Андан тышкары аз эле убакыт калды. Кыскача эмне кылыш керек экенин бир кайталап өтөм. Так. Ошон үчүн сабактын аягына чейин калабыз. Так. Мен сиздерге Instagram тармагында жашоону каалайт элем. Ал жакта жашоо жыргал. Баары сонун. Биринен ашкан бири сулуу, бириден ашкан бири кыйын. Айранга нан малып жеген жөнөкөй адамдар чанда. Кыздардын баракчасына кирсең, Бишкектеги клуб, ресторандардын жарымын менчиктештирип алгандай жүрүшөт. Дүкөнгө жумушка баргандай бараткансып, кийимдери шумдук. Эми сулууна суусап жатып каласың. Жигиттер деле ким калышпайт. Унаасын кучактап, же спортзалда коюп түшкөн сүрөттөрүн жүктөйт. Кээ бирлери өзүнчө эле бизнесмен. Дубайдагы Бурдж Халифа мунарасын куруп койгондой мурдун көтөрөт. Бирок деген жери бар. Тексттин авторунун тону кандай? Так, биринчи суроого жооп беребиз. Так. Асты тууралуу, эмоциялуу деген тууралуу анткени мен жай гана тонду окуп берсем дагы, өзүңөр дагы жай гана тонду окусаңар дагы сөздөрдөн байкасаңар болот. Мындай абыртылып, сөздөрдүн айтып жатканынан ачууланганын байкасак болот. Мисалы, Бишкектеги клуб, ресторандардын жарымын менчиктештирип алгандай жүрүшөт дейт. Жок, ана көп жүрүшөт деген эмес, менчиктештирип алгандай жүрүшөт дейт. Эми сулууна суусап жатып каласың дейт. Ачууланып, сындап жаткан учур, Демек, ачууланган учурда кандай десем, бир аз мындай деталдаштырылып, абыртылып, ошондой эле мындай кооздолуп айтылып жаткандай сезилет көпчүлүк учурда. Бирок ошол учурда адам ачууланганын байкасак болот. Эмоциялуу вариант тууралуу. Экинчиси, үзүндүдөн автордун эмнеге каршы экенин түшүнүүгө болот. Мына ушундай суроолорду өзүбүз жыйынтык чыгарабыз, өзүбүз тыянак чыгарабыз. Б. Жасалмалуулукка туура. Так. Тексттен автордун эмне дегиси келип жатканын түшүнүү мүмкүн. В. Болгонуңдай көрүн. В. Азаматсыңар болгонундай көрүн деген вариант. Так. 59 болуп калыптыр. Мындай кылалы, бир-эки гана текст калыптыр. Өзүбүз үйдөн окуп коебуз. Эми мага суроолор барбы?
бүгүнкү тема боюнча же болбосо негизи эле? Суроолор жокпу? Кечеги квиз тест боюнча суроолор барбы? Жаздыңарбы кечээ квиз тест кыргыз тилинен? Жок экен. Макул. Так, мындай аз гана убакыт калды. Бүгүн 13 экен. Айылдын жергесине канчасына тапшырат экенсиңер ортону? 23-ü. 10 күн же болбосо 1 жума калды дейли. 1 жумада эмне кылабыз? Эгерде кыргыз тилинен түшүнбөгөн темалар бар болсо, анда өтүлгөн сабактардын видеосу бар, ошону көрүп чыгабыз. Жаңы көп нерсени үйрөнүп жетишпейбиз, көп нерсени үйрөнгөнгө дагы аракет кылбагыла. Мисалы, кыргыз тилинин чоң бир 2 темасын болобу же бардык 10 теманын бир күнүгө бирден тема кайталап, бирден тема өтөм дебегиле. Анткени убакыт жакындаган сайын эме деп коет го, перезагрузка болуп калат да силердикичи, нагрузка болуп калат өтө көп тема үйрөнсөңөр. Мүмкүн канчалык көп үйрөнсөңөр дагы экзамен учурунда, жертин учурунда эсиңерден чыгып кетиши мүмкүн. Азыр болгону эмне кылабыз? Аз гана тема, жаңы тема үйрөнөм десеңер, аз гана тема үйрөнөбүз. Мурда ал эми темалардын баарын билсеңер, сөзсүз түрдө кайталайбыз. Бир жума эч нерсе кылбай коюп, бул туура эмес. Сөзсүз түрдө кайталайбыз, темалардын баардыгын сөзсүз түрдө кайталайбыз. Андан тышкары темалардын баардыгын эмес, өзүңөрдү ишенбеген же бир аз корккон темаларды кайталайбыз. 100% мындай уверенный болгон темаларды кайталабай деле койсок болот. Анан кыйын көнүгүүлөр бар болсо, кыйын көнүгүүлөрдү кимдеп чыгардык эле? Ошонун алгоритмине карайбыз. Аналогияда кыйын аналогияларды кантип тапчубуз эле? Негизи эле аналогиянын түрлөрүн унутуп калышыңар мүмкүн, ошондуктан аналогиянын ортосундагы байланыш түрлөрүн баардыгын кайталап чыгабыз. Анан так, жертыга бир күн калганда эч даярданбайбыз. Бир күн калганда ошол күнү эртең эрте болсо саат 12-1 чейин отуруп бир нерсени кайталабайбыз. Эгерде убактыңар бош болсо, сабак жок болсо, башка иш чара жок болсо, 1-2 саат бир нерсени кайталап койсоңор болот. Бирок эч кандай 6 саат, 7 саат, 10 саат же башка иштен чарчап келип, кайра жертыга даярданбайбыз. Деген эртеси күнү биз болушунча эффективдүү болушубуз керек. Ошондуктан андан бир күн мурун өзүбүздү эч кандай кыйнабайбыз. Болушунча ден соолугуңарга көңүл бургула, ооруп калсаңар деле ал деле чоң тоскоол болот. Анан так, эми мына канчалык пайызда даяр экениңерди өзүңөр сезип турсаңар керек, өзүңөр билип турсаңар керек. Кээ бир окуучулар бар, канчалык даяр болсо да, канчалык жакшы билсе дагы өзүнө ишенбейт же коркуп турат. Коркуубузду жеңүүгө аракет кылабыз. Анын үчүн аффирмация, күнүгө аффирмация кылабыз. Дуа кылгысы келгендер дуа кылса болот. Так. Анан дагы жертө болгон күнү баарыбыз колдон келишинче саат алып келебиз. Анткени деген кээ бир учурда негизи саат менен иштеген жакшы. Математиканын саат менен иштесеңер жетишпей калышыңар мүмкүн. Силер азыр мисалы көрүп жатпайлыбы? Мисалы баягы претест жазганда окуу жана түшүнүктүү бүтүп койгондор аябай көп болчу да. Бирок ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн. Убакытты карап тургула. Бир текстти канча мүнөттө окуп, бир текстти канча мүнөттө жооп берип атам. Убактым кенен эле кетип атабы же бир аз артта калып атамбы деп. Ошого көңүл бурабыз. Анткени деген айтып берген болсоңер, өзүмдүн эле бир досум 50 мүнөт бир текстте калып калган, бир текст
суроосуна жооп берип, бир текстти ойлогончо 50 мүнөт өтүп кеткен дагы 10 мүнөттүн ичинде калган 2 текстти окуп суроосуна жооп берүүгө аргасыз болуп калган. Ошол себептен дагы мүмкүн алтын цифрга албай калган болушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө саатты алабыз дагы. Саатка көңүл бурабыз, саатты карап турабыз. Анан негизи эле билесиңер билбеген суроолор болсо өтүп кете беребиз дагы. Билген суроолордун биринчи карап туруп билген суроолорго жооп беребиз. Андан кийин эле кайра билбеген суроолорго жооп беребиз. Эгерде бир суроону билбей жатсаңар, болушунча айланып кайра айланып келгенге аракет кылгыла. Анткени кайра айланып келгенде мүмкүн мээбиз башка бир подход менен ойлонуп көрүшү мүмкүн. Суроону ар тараптан карап көргүлө. Тиги тараптан бир, бул тараптан бир карап көргүлө. Мүмкүн так башка бир тараптан жообу табылышы мүмкүн. Так. Биринчи математиканын кыргыз тил бөлүмү болот. Так. Эмнени алып барыш керек, эмнени албаш керек, ал мугалимдер түшүндүрүп бериш керек силерге. Болушунча баардык тоскоолдуктарды кичинекей проблемалар болбошуна аракет кылгыла. Анан тек колуңарга бергенден кийин эле мисалы китепче, тапшырмалардын китепчесин колуңарга бергенден кийин эле бир ачып караганда эле деңгээл билинет. Силер буга чейин даярданып, силер күткөн деңгээлден кыйын болуп калса, коркпогула. Өзүңөргө ичиңерден мен буну иштей алам, мен буну аткара алам, мен үчүн оңой, башлагап концентрация болсом мен ишке жакшынакай өтүрө алам. Ана кантип атат? Ким микрофон күйгүздө? Суроо барбы? Так, сабак бүтө элек. Мен жоктомону ала элекмин, эч кимди сабактан чыкпай турабыз. Так, оюм дагы бөлүнүп калды. Силердин мектеп чыгырса керек болот, анда мен жазып коем, андан башка окуучуларга алабыз. Так. Так, мен айтып жаттым эле. Демек, сөзсүз түрдө даярдагы болушубуз керек. Анан коркпош керек. Коркпой эле бул суроолор кыйын экен, мен эмне кылам, билбейм эле деп, эгерде көрүп тынчсыздансак, биз концентрацияны жоготпойбуз. Болушунча концентрацияны толук бөлгөнгө аракет кылыш керек. Эгерде оюбуз башка бир жакта болуп, же бир жерибиз ооруп жатса, же коркуп тынчсызданып, сүрдөнүп жатсак, анда өзүбүздү тынчтандырууга аракет кылабыз. Ал үчүн тынчтанып өзүбүзгө 3 жолу кайталайбыз. Мен иштей алам. Аба акылай. Түшүнүктүү, силердин себебиңерди айтканыңарды окудум. Түшүнүктүү, сабактан чыгарсаңар болот, саламатта баргыла. Так, болушунча өзүбүздү ынандырабыз. Мен иштей алам, мен аффирмация айтып бергенде толук көңүл бура алам деп, болушунча бир дем чыгарып, дем алабыз, терең дем алып, анан иштесек сөзсүз түрдө жакшы болот. Так. Башка суроолор барбы? Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, сабактан чыкпай турабыз. Мен азыр жоктомо алып алайын. Угуп жатам. Так, жаңы курман 8 окуучу. Болушунча жатка жазбай өзүгө жооп бергенге аракет кылам. Мен 6-сы.
Мхм. Болдоров мектеби. Турусбеков. Жамгырчиев. Көлбаев мектеби. Жамгырканов 8 дедикпи? Так, Алымбеков. Нургазиев. Токтаралиев. Мгм. Камышановская школа. Төмөнкүчүй номер 1. Төмөнкүчүй номер 2. Тилебердиев мектеби. Алиев мектеби. Номер 48 мектеп. Мхм. Так, балдар, менин угуп атабы бардыгы? Ооба. болот. Так, бул жерде эки эле мектептен барбы? Так, Жамгырканов анан Нургазиевден башка мектептен барбы? Бар болсо кол көтөрчү, микрофон ачып жооп беребиз. Башка мектептен жокпу? Жамгырканов анан Нургазиевден башка. Мхм. Так, баарысында бир жолу камераны ачабыз. Камера. Мхм. Калган окуучулар? Так, урматтуу окуучулар, ушун менен проект жабылып жатат, пост тест жазабыз. Сабактар ушун менен жыйынтыкталды. Баарыңарга жыртыдан ийгилик каалайм. Баарыңардын жакшы балл алып, жакшы окуу жайга өзүңөр тандаган кесиптин факультетине тапшырарыңарга ишенем. Сөзсүз түрдө аягына чейин чыгарабыз, аягына чейин даярданабыз, кайталайбыз. Жакшы жыйынтыктарды күтөм силерден. Силер менен иштешкениме абдан ыраазымын. Буюрса, келечекте мыкты инсандардан болууңарга тилектешмин. Мага суроолор жок болсо ушун менен сабакты жыйынтыктайм. Саламатта баргыла. Саламатта чоң сизде бар болуңуз. Рахмат.